Россия президенти дүйнөлүк экинчи согуш бүткөн датаны жылдырды. Орусия 3-сентябрды дүйнөлүк экинчи согуш аяктаган күн деп тааныды. Президент Владимир Путин сын пикирлерге карабастан мындай мыйзам долбооруна 24-апрелде кол койду. Буга чейин орус президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңеш согуш бүткөн датаны жылдыруу аракетин жаңылыштык деп мүнөздөп, 3-сентябрда 5 окуясы эскерилерин билдирген. Дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрү согуштун аякташын 2-сентябрда белгилеп келишет. Себеби 1945-жылы бул күнү Жапония расмий түрдө багынганын жарыялаган. Бирок орус парламенти өткөн аптада жактырган мыйзам долбоорунда дүйнөлүк экинчи согуш аяктаган күн катары 3-сентябрь белгиленген. Ошондой эле документте 1945-жылы бул күнү Советтер Союзу Жапон күчтөрүн жеңип чыкканы, бул жеңиш согуштун аякташына өбөлгө түзгөнү жазылган. Советтер Союзу согуштун соңуну турлай Курил аймагындагы Жапонияга караштуу бир нече аралды ээлеп алган. Бул маселеден жаралган талаштан улам Москва менен Токионун ортосундагы куралдуу кармаш токтогонун белгиленген тынчтык келишимине кол коюлбай калган. Булак Азаттык KG.